Президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигинин директору менен маектешип, Кыргыз-Тажик чегарасы кандай шарттарда чечилгенин, шахмат тактасындагыдай жайгашкан үйлөрдүн тагдыры кандай болору тууралуу айтып берди. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Өткөн жылдын соңунда Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо иштери толук бүткөнү тууралуу маалымат чыгып, бул кабарды көпчүлүк кубануу менен кабыл алган. Кечээ эле Баткендеги чегарага тарапташ Карабак айылынын тургуну бул кабар 2 жыл туугандарыныкында жүргөн жакындарын үйүнө алып келүүсүнө себеп болгонун Азаттык радиосуна билдирди. Ал акыркы чегара жаңжалынан кийин 2 жылдан бери айылда жалгыз жашап келгенин, чегара такталды дегенден кийин көпчүлүк кооптонбой калганын, айылдарга кайтып келип жатканын, кадыресе турмуш калыбына келгенин айтат. Ошол эле учурда жергиликтүү кеңештин төрагасы Акылбек Дилшатов да элеттиктерде илгери үмүт пайда болгонун, бирок чегара маселеси кандай чечилгени боюнча маалымат жоктугун билдирген. Ушуга байланыштуу Кыргыз-Тажик чегарасы кандай шарттар менен жана кайсы тараптын пайдасына чечилгени боюнча айтып берсеңиз. Чегара маселеси дээрлик бүтүп калды. Эки тараптуу кагаз иштери жүрүп жатат. Кагаз иштери бүткөндөн кийин алгач эки өлкөнүн өкмөт аралык комиссиясы, андан кийин тышкы иштер министрлери кол коет. Андан соң нота алмашуу болот. Андан кийин дагы 1-2 жыл демаркация иштери жүрөт. Ошондон кийин гана толук бүтөт. Эң негизгиси эки тараптуу макулдашууга жетиштик. Кайсы тараптын пайдасына чечилди деген сурооңузга жообум мындай. Эки өлкө ортосунда чегара маселеси чечилип жаткан жерде бир тараптуу кызыкчылык өтпөйт. Сөзсүз түрдө эки тараптын тең кызыкчылыгы камтылган кезде гана маселе чечилет. 1000 чакырымга жакын чегарабыз бар. Ошол чегара сызыгынын көптөгөн жеринде талаш тартыш жараткан бөлүктөр болгон. Алардын баарын теңме-тең чечкен учурлар болду. Андан сырткары чектеш айылдарыбызда шахмат тактасындагыдай сыяктуу жайгашып калган үйлөр бар. Аларды да түздөп сыздык. Антпесек чегара кайтарууда эки тарапка тең абдан ыңгайсыздык жаралмак. Эгер биз тарапка өтүп калган Тажикстандын үйлөрү болсо, тажик тарап аларды көчүрүп кетет. Эгер биздин тажик тарапка өтүп калган үйлөрүбүз болсо, биз көчүрүп келебиз. Башка жерге үй салып беребиз. Жер аянттарынын көлөмүн да эске алдык. Кыскасы, ар бир огороддун ар бир метр жерин эсепке алуу менен маселе чечилди. Демаркация иштери жүрө баштаганда толук маалымат берилет.